Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Urmattуу mekендешим, урматтуу бир тууганым. Жашоо үчүн кээ-бирки эрежелер биз үчүн зарыл болот. Мына ошондой зарыл эрежелердин бирөөсүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге алтындын суусу менен жазып койчудай кылып бир жакшы эреже сунат. Ал эмне дегенде, бизди курчап турган адамдар, бир туугандарыбыз, жек жаат, тууган урук, жоро жолдоштор, бирге өскөн балдар, деги эле үй бүлө куруп узак жылдан бери түтүн булаткан үй бүлө ээлери ортосунда кээде бир келишпестиктин артынан кайгылуу жыйынтык менен аяктагандары дагы көп учурап келет. Ошол учурда кантип абалдан чыгууну же болбосо абалга кандай баа берүүгө келген учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ушул алтын эрежени бизге үйрөтөт. Бул эрежени эгерде биз колдоно билсек, эң алгач ата-энеге болгон, тууган урукка болгон, жоро жолдошко, курбуларыбызга, мени курчаган жакшылардын баарына, анын ичинде күйөөсү аялына, аялы күйөөсүнө болгон мамилесин бир топ жакшыртып, кайгылуу окуялардын, кайгылуу жыйынтыктардын алдын алып калат эле деп толук ишенебиз. Ал эмне дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир күнү өзүнүн төөсүн минип баратса, ал төө пайгамбарыбызга дайыма моюн сунган, айткандан чыкпаган, каалаган жака ушундай бир элпек баскан, баардык буйрукту, баардык аракетти моюн сунуп так аткарган төө күндөрдүн биринде бас десе баспай калат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам таң калып, бул эмне болгон төө болуп калды деп турса, сахабалар келип, бул төөнү алмаштырыш керек. Бул төөнү соя салыш керек. Башка төөнү алып келип, ошол төөнү сиздин кызматыңызга коебуз дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Жок. Мен бул төөдөн өмүрүмдө жамандык көрбөдүм беле. Болгону бул кичине бир кыялы кармап калды окшойт. Болгону кичине бир пейилин көрсөтүп атат окшойт. Бул төө өмүр бою мага кызмат кылып, эч кандай бир жамандык көрбөдүм беле. Кое тургула" деп, ал төөнү өз ордуна калтырат. Кайрадан ошол төө өмүр өткөнчө пайгамбарыбызга кызмат кылып, ал төөнүн жакшы экендиги кайра дагы бир жолу жумурай журттун сахабаларынын арасында маалым болот. Мындан эмнени үйрөнөбүз дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мал болсо дагы, айбан болсо дагы ошол айбанда көргөн жакшылыгынын, өмүр бою көргөн жакшылыгынын ичиндеги көргөн бир кичинекей кемчилигинин аркасында ага зулумдук келтирген эмес. Мындан биз жыйынтык чыгарсак болот, биз адамдар бири-бирибизге канчалаган жакшылыктарды арнайбыз. Колубуздан келген жардамды беребиз. Аны канатыбыздын алдына жашырабыз. Ага колубуздан келген жардамды беребиз. Колубуздан келген сезимибизди арнайбыз. Колдоолорубузду көрсөтөбүз. Кандай бир жылуу сөз менен болсо дагы, же жылмаюу менен болсо дагы, ага биз жакшылыгыбызды арнап келгенбиз. Жылдап арнап келгенбиз. Бирок ошонун арасында сенен чыккан бир кичинекей гана бир катачылыктын аркасында мен сенен жакшылык көргөн жокмун. Өмүрү сенден бир эмне жыргалчылыкты көрбөдүм. Өмүрү сенен бир жакшылыкты көрбөдүм, же жакшылыкка жетпедим деп айыптап жатып калабыз. Бирок чындап келген учурда анан чыккан кээ бирде чыгып калган кайсы бир инсандык пейили же андагы болгон кайсы бир айтайлык бир өнөрү чыгып калды. Ал нерсе өмүр бою кайталанбаган, балким кээде кайталанып калган нерсени биз алып келип туруп, бүтүн өмүр бою жасаган жакшылыгын үстүнөн жаап салып, аны менен үзүл-кезил болуп кармашкан колдор үзүлүп калып атат. Албетте, бул эмнеден дегенде, биз ошол учурдагы абалды туура баалай албагандыктан, же болбосо бизге кылынган, биз үчүн арналып жасалган жакшылыктарды туура баа берип, аны кадырлай албагандыктан бизде эмне пайда болду дегенде, бизде мына ушундай болгон кайгылуу жыйынтыктар пайда болот. Бирок чындап келген учурда, урматтуу бир тууганым, бир туугандарыбыз бизге кандай жакшылыктарын арнап келет. Ата-энелерибиз бизге өмүр бою жакшылык жасап келет. Бизге жакын жоро жолдошторубуз, курбуларыбыз, коллегаларыбыз, бери дегенде эле биздин тааныган адамдар дайыма бизге өз жакшылыгын арнап, өз жакшылыгын каалап келишет. Анын ичинде
күйөөсү аялы үчүнчү. Аялы күйөөсү үчүнчү дегенде алар дагы эң алгачкылардан болуп бири-бирине жакшылык арнаган, жакшылык каалаган, жакшылыкты бири-бирине аябай, аябастан жектирген адамдар. А булардын жакшылыгын биз көрө билип, туя билип туруп, алардан чыккан аз гана кемчиликтин артынан биз эмнеге барбашыбыз керек? Кескин чечимдерге барбашыбыз керек. Тескерисинче, андай учурларда биз дароо аны эстен чыгарганга, көрмөксөн болгонго, укмаксан болгонго барсак, албетте жашоо ошончолук кооз жана таттуу боло берет.